Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу баяндамачы мен бияктам. Мына былтыр менин атыма Чаткал районунун тургундарынын атынан кайрылуу келип түшкөн эле да. Ошол боюнча мен сиздерге кат жолдоп кайрылдым эле. Кайрылуумдун бирден бир себеби жанагы маркум Кошбаев, Темиркул Кошбаев жөнүндө болуп атат да. Ошол жердеги Чаткал районундагы Канышкая айылына ошонун атын коюп берүү боюнча. Мен ал жерде сиздерге бүт пакет документтерди былтыр 1-июнь күнү жөнөттүм эле. Ал жерде жергиликтүү кеңештин токтомдору, чечимдери бар. Жергиликтүү бийликтин Чаткал район администрациянын токтому, президенттин Жалал Абад областына караштуу укуктуу ыйгарым өкүлүнүн дагы жанагысы бар. Эми бул маркум Кошбаев, Темиркул Кошбаев жөнүндө айта турган болсок, бул 44 жыл Кыргыз Республикасынын жана Чаткал районунун түптөлүшүнө, экономикасына жана айыл жана мал чарбасына өнүгүүсүнө чоң салым кошуп келген аксакал. Бир нече жолу жергиликтүү кеңештин депутаты болгон, андан сырткары легендарлуу парламенттин дагы депутаты болуп келген аксакал. Андан сырткары бул маркум даңк медалынын ээси болот. Ошонун урматына жергиликтүү калк, депутаттар кайрылган болчу да. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы, жокпу? Маалыматым бар. Алишер Ташпаевич, чындыгында ушу Чаткал районуна караштуу Канышкая айылы Темиркул Кошбаевдин ысымын ыйгаруу боюнча бүгүнкү күндө ошол документтер даярдалды. Комиссиянын кароосуна февраль айында коюлган атат. Мынакей ушу комиссиянын отуруму 23-жылдын февраль айына болжолду коюлду. Ушунун жана каттын жоосуна жооп берип, контролдоп койсоңуздар, анткени жергиликтүү бийликтин акча каражаттары бар, бул боюнча райондук акимияттын чечимдери бар. Жообун мага берип койсоңуз, жазуу түрүндө. Жарайт. Рахмат.